башында картада ким отурса жылды карасын, кайсы жылы алса ошол боюнча отурсун деген менин талабым бар да. Мисалы мыйзам чегинде каралып, РОДОго да жаздым, ГУДга өткөрдүк, начальник РОДОго 2 жолу кирдим мен өзүм. Эже кетти деди, мени мисалы бүтүп атам, мына 1 жумадан ашты, ГУД чакыр элек мисалы. Мен мыйзамга да ишенбей калдым да, мисалычы. Мисалы ошол боюнча менин талабым ошол. Карта боюнча Аманбайке турат. Эң биринчи ким алса, Окен эже рахматы өлүп калды, мисалы бияка кайрылсак, Окен эже өлүп калыптыр да, биз эчтеке кыла албайбыз, по закону булар ушинтип айтышат. Кандай жол? Эске түшүнүп коюңуз. Бул жерде комиссия баягы айыл өкмөт бизге бекиттирген список менен иштейт. Мисалы үчүн башка новостройкалар боюнча да келип атат да. Ал жерде мисалы үчүн 359 участок деп коелу. Ошол 359-га 2 же 3 дайырнаш берилип калган. Же 2 же 3 тилгат бар да, именно ошол боюнча. Анан муну мисалы үчүн биз комиссия териштире албайбыз да. Мисалы үчүн кимиңердин аласаңар бар, кимиңердин бересеңер бар, кимиңер чын эле сатып алгансыңар, кимиңер чын эле акча бербей койгонсуңар, аны биз териштире албайбыз. Аны мына көчө органдары же сот органдары териштирип берет да. Ошон үчүн бизге список келгенде, мисалы үчүн ошол 359-участокка спорный деп туруп, канча үчөңөр талашып, үчөңөр ээлик кылабыз деп атасыңар, үчөңөр деген фамилияңарды берет бизгечи. Биз аны комиссиядан карайбыз дагы, бирок бул боюнча чечим чыгарбайбыз. Биз буну сот аркылуу чечкиле деп силерге беребиз. Бирде бул комиссиянын мүчөлөрү отурат, буларга түшүндүктүрүү боюнча мындай да өмүр башталды. Ушу жер аналар башталып атканда сатып алышкан. 5 ай сатышкан да. Ошо 5 айдын ичинен 1 жыл өткөндөн кийин жана Тайгажол деген раматты каза болуп калды. Ошо киши каза болуп калгандан кийинки бүгүнчү биздин көйгөй мындай да. Ошого чейин жолго элден светке деп чогулган акчалар бар. 20 миңден чогулганбыз, суммасы да, нагды сом. Бүгүнкү күндө ошол акчанын баары өлгөн Окен деп Тайгажол берип атпайбы? Ошого кетип атат. Бөлмесине ошол алып кеткен, ошол чогулткан болуп атат. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан спорный участоктор. Акчасын Окен алган. $4000, $5000 алып атат да. Бактуу эле чогуштуп атат. И внезапно каза болуп калып атат. Болгон эмен шылтоонун баарын ак оодашат да, өздөрү ак болуп чыгып атышат. А ортодо болсо элдер айласы кетип атат. Элдердин колунда өмүр башында экөөчү. Бүгүнкү күндө далилдери турат, акча санап берип аткандар турат, распискалар турат. Ошону бүгүнкү күндө чындыгына жете албай жүрөбүз. Сизге айтып коеюн. Суроңузду жооп коеюн. Ал боюнча Тойгожоева Окен боюнча Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 13-чү беренеси 7-чи пунктунун негизинде кыскартылат да, ал эми Анарматованын коюп берген печать үчүн жооп берет. Ар бир решение үчүн жооп берет. Эми жанагы эгер мүмкүн болсо талыктап эметип берип коеюн, жанагы сиз суроо бербедиңизби? Эми урматтуу жарандар, негизи бар мыйзамсыз деп өзүңөр деле туура кабыл алып атасыздар да. Мыйзамсыз алганбыз, мыйзамсыз сделкалар болгон. Негизи ал жакта мыйзамдуу жерин эле бизге саткан. Биз кызыл китебин бүт бар бүтүрүп беребиз деп биз мыйзамсыз алганбыз. сен сөзү бөлбөй Гектар жерин хозяин сатып алып, ошо. Ал эми суроо бересиң. Эми сен суроо берсең, мен кетип атканда сен ал мыйзамсыз сатып алгансыңар. Мыйзамсыз сделкалар болгон. Эгер мыйзамдуу болсо, нотариус калат, же госреестрге келип туруп, сделка деп коюп, купли-продажа болуш керек, же дарение болуш керек, же передача өткөрүп бериш керек. Андай процесстер болгон эмес. А силер ал жакта кимден сатып атасыңар, кандай кылып атасыңар, кантип үйгүрүп атасыңар, ал Анарматова деген кандай косак берип атат, биз каяктан билебиз аны? Биздин материал боюнча бүгүнкү күнү, материалды айтып берейин, бүгүнкү күнү 6 контурда ошол жерде арест турат. 6 контурда арест турат. 6 контурда турат, 19 далевщик, 19 ээси 19 адам 6 контурда арест турат данный время. Биздин данныйлар боюнча ошондой. Анан кийин ал жакта 19 жер ээси бар. 19 жердин ээси, Үлүш жер ээлери 19 адам. 6 контурда арест бар. Ошол Арест именно мына азыр жана фундамент үйлөрдү тартсаңар мына жерде, ошол жерге коюлган. Жок, сиз азыр айтканда менин билишим боюнча Данкеев деген бар.
Jamila деген бар, фамилиянын тилекке каршы билги бар. Бар, менде бар. Ошону алып койсоң. Кайсысында бар экен айтып койсоңуз. Биздин билген боюнча Арестке турган жерлерин контурларын айтма. Стресина Екатерина Ивановна дейт, Геннеберг дейт, Юсупов дейт, Насырдин, Кыргызбаев Туратбек дейт. Биздин таанылар боюнча ушул. Жок, алар bizde жок. Жок, наркы сиз айтып аткан жерлер боюнча аны кимдики экенин баягы 19 адам деп берип атат үстүртө магачы. 19 именно кайсылар экенин мен силерге тактап берейин. Азыр сиз берип атасыздар, эле өскөн отурду кайсы эмеден баарын кошуп атасыз да. Ошо менен бизге кошуп. Кошконум жок. Мына жерди мага берип атат. Мына Анарбак деп булар берип атат, фотосъемкасы. Мен ушу жөнүндө айтып атам. Кечке чейин Башка материал айтканым жок. Мен мынаны айтып атам. Кечке чейин Тактап бергенде эмне? Жок. Тактап бергенде да мындай да. Ооба, тактап бересиздер. Ушул убакка чейин тактап бере деген отпойбу. Жок, Ошо Анарбак ошол жөнүндө убакка тактап бересиз. Кошуп айтып коюңуздар. Анарбак жөнүндө сөйлөйм. Ана кечээ тактайбыз деп жүрүп жатпайбыз. Азиз Сабырнайда. Өтө жак. Ал жана столбуларды демонтаж кылып атып белек. Демонтаж кылып атып. Жок, маселе азыр Анарбак болуп аткан үчүн. Контурлар бир да. Мына материал болгон үчүн мына материал жөнүндө айттым мен. Мен сизге суроо айыл өкмөт катары биз өкмөт айтып беребиз. Кыргызбаев Туратбек иш козголуп аткан мезгилде общий контур жазылып сотка кеткен МВДнын соткасы. Ошол соткадан кийин айтканыбызда тилекке каршы бизге да катуу тийип атат. Ошол контурларды бөлгүлө дегенбиз. Дроп кылчу. Бүгүнкү күнгө чейин дроп кылып бөлүнбөйт да. Анан кадастрдын жетекчиси айтып атат, ошондо общий эме менен кетип атат дагы элечи. Анарбак боюнча. Анан эми арестте туруп десе, момунча элдин аран турган элдин чынында бүгүнкү күнгө чыдамдар кетип турган элде логотеде мани маалыматтар түшүп атат. Ошону тактап Руслан, сен өзүң эле сенден эме ала алчы. Комиссия заседатель карагандачы. Бияктан Жакып байке туруп айтат. Булар контур болгондон кийин тигилердин контуру менен булар да отурат. Булар да отурат. Ошо контурду эме арестке болгондо чын заседание комиссия караганыбызда булар айткандай мен примерно билем бөлүк туруп карайлы. Ошону Арестке ким койгон болсо, ошол чечет да. Комиссия чечет. Жок, к сожалению, булар да кирип кетип атпайбы, ошо контур менен кирип кетип атат. Арест контур стол жакка кетет, башка жерге кетет. Анан бүтүп кетип атат. өмүрүң ашабек. Азырчы мына жерден да чала болуп атат да. Эми 26-контур деп берип атса, соттун чечими менен арестке коюп атса, анан анын ичинен 5 гектары кирбей калыптыр, ол 25 гектарын карай берели деген туура эмес ал. Анда тиги ошо ким арестке койсо, ошо аркылуу баягы жерди сынмай жатыш керек. Мен сизге дагы ушундай кыздырма алып түшүндүрүп кетейин кечирip коюңуз. 12 инстанция бар, Руслан. Жанагы бигуна калып чуркаган 12 инстанция. Ошонун Минсельхоздон бир алакандай кагаз алыш үчүн бизден 1 жумалык убакыт кетти да. Эми кандай жагдайларда убакыт кетти айтпай эле коеюн. Бирок ошол жерде алып келгенде жеринен таанышып, справкага мен кол койгон деп алып келип Баратов деген бар экен. Ошо жеринен келгенде айтты, ошол жерде топосъемкага түшпөй калган участоктор бар экен, Руслан. Мен сага өткөндө айттым. Жамила деген бар экен, 1 гектар участкасы бар экен. Ошону таап бергиле деп, Анарматованын ордунда 35 гектар участкасы бар экен. Ошону таап бергиле деп, мен аягында айттым, бизге Анарматованын орду 35 кереги жок. Бизге жана Жамиланын 1 гектар жери жок. Биз 14-12 өткөрүп атабыз, ошого жооп берип койгулачы депчи. Аягында алдык мына бүгүнкү күндө дагы ушундай суроо жаралып атат да, өмүр башында. Сиз азыр өзүңүзгө тактап алсаңыз, Руслан айткандай жана заседать этип атканда ошонун контурларын бөлүп бергенге аракет кылыңыздар. Жок, ал канчалык туура болуп калат экенин биз да карашыбыз керек. Ошону карап туруп да, өмүр башында. Биз сразу ооба бөлүп берип салабыз деп айта албайбыз. Туура, ошону карап мыйзамга туура келеби, келбейби. Анан жер саткандан кийин ошол бүт эле ошол территориянын ар түрдүү жеринен сатса керек да. Мисалы үчүн бирөөнүн 5 гектарынан бир 4 сотокты сатып койсо, значит ал арестте туруш керек да. Мен түшүнүм боюнча туурабы? Туура. Ошо ар жерден чогулап сата бергенде жана 6 контурдан Түшүнбөгөн сиз. ким клиент келсе, бунер мага жагат десе ошол жерде барып сата берген да. Тиги азыр арест койгондо ошо контурдун баарына коюп койгон. Мен сизди эми түшүндүм. Жанагы общий эмеден алып Анарматова бир участок сатса эле ошол уже тергөө абагында эмеге түшүп калат деп арест. Түшүнүктүү. Анан эми дагы бир суроо, өмүр башындагы мына апа келгенин себеби бул кишинин жери жок. Бул кишинин келини уулу Москвада экен, анан бул жерде бүгүнкү күнү мындай жагдай жаралып атат да. Мен өткөндө сизге да айттым эле. Зам губернаторго да айттым эле, келинин голосовой сообщение барчы. Мен сизге өткөндө айтып калдым.
Өзüm gelip bu işlerge canımды kıyam деп атат да. Мына бүгүнкү күнү. Мен сизге өткөндө айттым эле, тек ак ордодо болгон иш вообще эчтеке болбой калат. Бул өтө бир резонанстуу иш болуп кетиши ыкмалда. Анан ушу кишинин апа айтсаңыз, ушу келип ушу киши атайын келди мынакей. Анан бул кишинин эмеси сиздин жериңиз кимде? Калдыбаевдабы? Калдыбаева. Bir işi o kendine bergen de özüm barıp mınakey bu kişiden barıp joldoşmay koyup barıp uşunu çenedip ben ağırtıp muluqtaсын kuyup koyuyoruz. Anan keyin ekinci emesini ustalarda barıp kuydurup atsak, şu minutta gelip ben bakılganda barıp жүктеп alıp ketip kalgabız. Hazır buna temir tezeklerin barıp uydu çalınıp жүрөбүz ошо. Ölgön boyunca durат. Ошондо 20 жыл болчу. Биздикин негизи бул жерде деген 2013 жылы биз Алтын Ордодон жер алганбыз ошо боюнча ошол кишиден. Ал жерден 200 жерге кум таштарды түшүрүп койсок, ээлери чыгып калып аяктан болбой калды. Анан Хутур деген жерге берем деп жазып берди. Анан ал жерден тиги келин улум албайбыз дешти дагы. Анан ал жери да чечиле элек жер экен да. Анан могу жерден берем деп, анан ушул жерден алып келип туруп мынакей бул киши бизге бөлүп берген. Карсы экен да, участок карсы экен. Ошентип бөлүп берген. Анан кийин ошо куюп атканда жанагындай болду. Азыр мына эки кичинекей баласын мен биринчи класска берем, бирөөнү садикке барам, карап атам. Дагы бир баласым болсо, кызым алды, ал эркек бала болчу, мен эркек балаңды ала албайм дедим, карай албайм деп. Андан тышкары дагы 2 баласы бар. 5 баласы бар. 5 баласы бар. Участок турат анан баягы Таш башы турат мына Бербей семеттин атап нейси. Калдыбаева дейт бар. Бербейм дейт. Эмне кылсам ошого. Бирок булар участок каршы болуп турат, билбейм, окей. Анан берген экен, берип анан үмүттөн. Кийин чыгып калган барчы. Канча жылдан бери ошентип келатат. 2 жерге таш кум түшүрдүк. Тияктан дагычы. Анан ал жерге келиним өзү балдарын жетелеп алып чуркап жүрдү. Анан кийин иши болбогондон кийин анан иштегенге кетти. Мен иштеп тыйын таап келейин деп. Балам да андан мурун эле ошол жакта болчу. Өкөлдөн иштеп анан. Ошол апа мынакей сизге айткан боюнча мынакей баардык акимдин орун басары, тийиштүү ведомствонун жетекчилери отурат. Анан бул иштерди өз неме кылып алса керек, барып көрөбүз. Менен негизи ала билинский роодго барып кайрылышыбыз керек да, дагы бир жолу. Эмне негизинде болуп атат. Анан эми азыр тергөө иштери жүрүп аткандыгы үчүн Анар Матованын тергөө иштери аяктамайынча бул деле чечилип койбойт деген ойдобуз. Тапсыз. Ошондой. Бул жерден азыр эч бир орган сизге тапшыруу бере албайт да. Мен түшүнүп атам, эмне ошо ызычунун баары башталып атат да, жердин эсиги баары башында жок эле, эми кийин келип алып, ушундай болуп атат да, мисалычы. Убагында аларга бергенде жерин үлүштөрүн беришти. Жаңылык чыгып атпайбы? Бирок мен бир дайыр нерсе окуганда ал жерде баягы Анар Матовага деле жер сатуу боюнча укук бербептир да, тиги ким дейсиңер? Дилара. Калдыбаева. Верисиде бар да. Жанагы только трансформация боюнча иштерди жүргүзүү боюнча эле сатканга эч кандай укук берген эмес. Başından ошо жүргөн. Анан президент жарып чыккандан кийин документти алып коюп атат. Алып коюп кийинде кужага эчтекеси жок. Анан өзү билген жок. Анан кайра 27 күн алгандан кийин эми кайра дагы эле эми кыйналып атат. Бул жердин башталганы эмне ошол экен. Президенттин указы чыкпадыбы? Ал трансформация. Ошондон баштап элдин көрбөгөн сиз айткандай үлүш жерлердин ээлерин көрдүк да. Ошондо. Мен мындай бүгүнкү күнгө чейин азыр такталсаңыз жердин өзүнө эмеси мага менин жерим деген документацияларын алып келип селекциядан өткөрөбүз, ошолорду сизге өткөрүп беребиз да. Руслан, жокко чыкканда сурап. Мен күшүндө болгондо мен дагы ушул документ боюнча эме кылгам, кичине эле сатылап турган жер эмне дегенде ошо Окен эже мага бир постановление көрсөткөн. Эме эле айыл протокол. Эме айылдык депутаттардын бир
2008 жылғы постановление көрсөткөндө магачы. Мына айыл эмеси буга менде копиясы бар деген болчу да. Ушул жерлерди трансформация болсун депчи. Токтом чечими. Токтомосу чечим. Айылдык кеңештин 9 депутаты. кишинин турат экен. Анан көрсөттү да, айылдык эмелер эметип атса, депутаттар чечип аткан болсо деп ошого ишенип эметкен. 2008 жыл болчу, 2008 жыл болчу да, ошону көрүптү анан мен ишендим да ошого ишенип, айыл өкмөт эметип атса, эметип атса деп. Эми мындай суроолор бүттү окшойт э. Анан эме болду? Анан жердин ээси мага эме жазып берген. Эле доверение жазып берем, эме 4 соток берсин деген доверение жазып берген. Анан биз ушундай Анарбак деген ОСО деди экенбиз, коом экен да. Анан бул мынча деп квитанциясын жазып берди, акчасын алып атат. Юристтер жаңа макулдабай 4 сотокко ээлик боло бер деп койду. Юристтер макул болуп атса, айыл эметсе деп алгам да, чындыгычы. Мен ошентип алгам да. Канча акча бергеним турат. Анан захват деп айтыш, мен захватчыкмын деп айтыш кыйыныраак болуп атты мага. Мен жерди алганда 2018 алгам мен ошо Тайгожоодон. Ал 19 яңа мындай берген. 2 участок Болотайкеден Насиповтан. 1 участок эми ал кезде Насипов Дарикеев билбейбиз, ошондой жер бул муну да алдым деген ошондой алгам. Барып 2 участок эми Аманбек байке көбө ушул иши көрсөткөн. Анан алам, эме Дарикеевден алам. Ошо менен ушундай аралыкта эмелер өттү, карантин өттү. Короче, окенеже өлдү. Андан кийин барсам Болотайкеде жерим бар. Дарикеевдеги жеримде бир салып аткан экен, сен салбай тур экөөбүз такташайлы мен жер менен деп ушундай эметти. Мен ошол убакта апамды жоготуп, мен ошол апама кеткен убакта тигилер салып койду. Ал жакта жүрсөм, Болотайкедеги жеримдин бирөөсүн Майрамбек, мен бул жака эмемин деп Майрамбек дабрөнүп. Ошентип мен жөн жерден 2 жерим азып жок да, эми жок эмес, Болотайке берем деп атат. Раз сен эме деп турсаң, ал жер сеники. Болотайке ким? Насип азыр эми ал Болотайкеден эми проблема болбосту деп турам. Анан бир Майрамбектики кандай болду? Майрамбек боюнча баягыда биз Майрамбек Тойгожоевду камаганда интернетке да чыгарганбыз. Барганбыз. Барыс жазганбызбы? Сиздин арызыңызды жазсаңыз, анан ала менен сотуна жиберилген уже. Башка бойча. Азыр сот отурмуй жүрүп атат да. Жүрүп атат. Сиздин ушербиңиз ошол жерге коюлган, сизге канча ушерп келтирилди. Биз бир айыпкер катары жоопко тартып атканда, сизге 4 соток жерин берсин же 10 соток жерин берсин деп айтпайбыз биз. Ошол убакта канча акш долларын берсеңиз, азыркы ошол убактагы курс менен сомго которуптур, ошол сомду гана определять этип, ошол сомду өндүрүп берсин деп биз кетиребиз. Ошо сурайын дегенде мен анткени Майрамбек менен канча жолу мындай жакшы эле жолдо чечишейин деп барып жалдырап артынан ертип жүргөн. Чечип берип кой деп. Ошондой эжем өлүп калды, эжеммен алып ал деген эмеси бар экен. Ошон үчүн азыр кандай? Жок, биздин жетишерлик далил болгон үчүн аны камап туруп, сиздин арызыңыз менен айыпкер катары жоопко тартып туруп, ушул кароосуна жибергенбиз. Барып сотко барса ал бар. Соттун азыр соттун өкмү чыгат экен азыр. Сот бияк эжекке кеткен уже. Түшүнүктүү. Өмүр Ашыбек бир суроодо бул сиз комиссиянын жетекчилери отургандарыңыз менен айтып коюңуздар. Мындай бир формат койсок да, Өмүр Ашыбек сиз туура көрсөңүз, Кудай буюрса эртең күнсү күнү деген сөз унутуп элечи, болгону болгондой, болбосо болбогонун айтса, мындайда Кудай буюрса 2 күндөн кийин оңарга тек паспорт беребиз деген 3 жыл мурун айтылган деп болчу. Анан дагы келип атат, Кудай буюрса чыдай тургула, анан эми калдырбайган эмес заседать этсе деп берип атабыз да. Мен ошон үчүн өткөндө Өмүр Ашыбекович айтканда, эми азыр жаңы губернаторго жаңы жетекчилер которулгандан кийин ушу жаңы бир формат болгону болгондой айтыпчы. Болбосо болбойт. Эмненин негизинде болбой калды. Болсо мына числосун айтып, монча число. Мына азыр айтып атышат. Жанагы өтүп кеткен объекттерди тактап бересиңиз да, кечири буюрса. Аксакал, мындай биз кечирдиңиз, сиз бүт барып түшүп айттыңыз. Биз дагы айттык, мындай эгерде мына бул кишилерди айтып атпайбы, биринчи силердин маселе жанагы эме экен, аресттен чыкса, анан экинчи жанагы
жана номерация коюп иш жүргүзөбүз. Биринчи вопрос аресттен чыксын. Siz düşüngөн жоксуз. Анан- Арестте жок деп атат. Азыр мен сизге ошону айтып да. Арестте жок деген жок, арестте бар деп атам. Жок, ошол аресттеги жерлерди тактап бериңиз да. Кайсы контур, кайсы Айтып кимдики. атпайбы азыр контурлар. Siz айттыңыз да, сиздики Кыргызбаевди айтып атасыз. Каякта бите 29-жылы коюп калган орусду айтып атасыз. Siz азыркы бүгүнкү болуп аткан ишти айттыңыз да. Жок. Жок, мынандай да. Жок, siz азыр өзүңүз окудуңуз да. Жок. Баягы бул жерге келип алып эле, бул жерге келип алып эле өзүнчө эле катуу кыйкырса. Жок, мен катуу кыйкырган жокмун, кечирип коюңуз. Мыйзам Мына менен жерде сизге мына суроо берип тапасёмкасын архитектура бул дагы жөн кылган жок. Чоң эмгек менен кылынды. Мен мына жерден мына контурлардын номерин коюп атат. Маселени карап атабыз, силер менен ушуну карап атабыз келгенде. Мыналарды жазып берип, фундамент каерде, үй каерде жазып келип берге силерге сунуштап атат. 27,5 гектар деп. Мен ушул жерлердин баардыгы арестте деп атам. Жок. Арест пока снимать этилбейинче мага эч ким Жок, кылышын кереги жок, эч туурап кандай сиз орган. муну караган жок. Сиз тетиги жерде А өзүңүздүн сиз башка өскөн ордо жөнүндө неме деп Жок, атасыз. siz Кыргызбаевди окудуңуз. Мына жерде Окун. могу деген ана анарбак жаңы болушу. О, анарбак. Аты жана Кыргызбаевди кошпоңуз. Аны башка тактап берели. Ошону айтып атам, анан сиз жаман көрбөңүз. Жерден кечирип коюңуз, жерден Жана башында байке эми кайталай Хорошо, отуруңуздар, ордуңуздар. башында деген айтпадыкпы, мына бул иш айтпадыбы? Жок, эми мындай. Тактап беребиз деп Жок, сизге кайра бердим. беребизби? Жок, мен айткан жок, мен ошол форматта өтөлү деп айтып атам сизге. Кудай буйрса эртең бүгүн деп айткан токтотуп. Кудай буйса деген айткан жоксуз. Жок, мен сизге айткан жок, мен общий айтып атам. Ошону тактап, ар бирибиз ишибизди тактасак, монча элдин көргөнү мончага келбейт. Азыр сиз жана маселе боюнча азыр бирге барайлы. 4-5 жылдан бери. Жана берки жерди мындан башка беркиси. Буга ишендиңер да, туурабы? А берки мен тактап берейин, макулбу? Азыр бирге барайлы, тактап берели. Кайра эле баягы маселени неме Мындай да кылбай. туура түшүнүңүз да, бу жерден баягы чын чыгарып, силерге бир мындай туура эмес иш кылып атасыз дегендерден алыстык. Бирок силер да туура түшүндүр. Силердин ар кимдердин мекемеңер буга чейин көрдүк да, кандай результаты көрүнүп атат, эмне болду, ким соттолуп атат деп аны айтпай эле коелук да. Бүгүнкү чейин келгенибизди айтып атам мен. Ошону айткам. Эртең бүгүн деген созбой, ошо болгон жумушту, болгон бир Сизге мен кайталасам, кайт мени кайталап атасыз да. Жок, Мен бүт айтып атам, түшүндүм. азыр мындан кийин мен менен кошо барыңыз. Мен айткан жериңизди тактап берейин десем, кайрадан баягы Жок, башын мен айтып түшүндүм, баралы. Хорошо, келиңиздер, отуруңуздар. Мен бирге барып мен тактап берем. Ушу элге сиз аны Мындай айтасыз. кылалы, жыйынтыктайлы. Азыр биздин дагы бир выездибиз бар эле да. Анан жалпы жонунан мындай айтып кетчү нерсе, азыр как раз бу жактан чыгып эле тактап турган болот. Мен эмне үчүн эртең курсун деп айткан жокмун, жана айтпадым, ачыктай эле. Мен билбейм, может бүгүн саат 4-тө, бүгүн же саат 5-те ошол жерлер арестке чыгып калышы мүмкүн. Анткени тергөө амалдары целый ошол контур боюнча жүрүп атат деп элдим, туурабы? Анан бирөөнүн 2 гектары, бирөөнүн 3 гектары болсо, балким ошолор да чыгып калышы мүмкүн. Анан алар качан соттун арестинен чыкса, ошондо каралат. Азыркы тургандар дагы, арестте тургандар дагы. Только ошондон кийин каралат. А жанагы мыйзамдын өзүндө мыйзам 2 жылга чейин иштейт деп атпайбы? Туурабы? Ал пункт алынган. Азыр бул мыйзамдын